Бака жалбырактын көп кырдуу дарылык касиетин билет белеңиз. Кыргызстандын бардык жерлеринде кездешип, айрыкча арык жээктеринде, жол бойлорунда, тоо этектеринде жайыкта өсөт. Жалбырагы дарылык касиетке ээ. Андан плантаглюцид дарысы даярдалып, ичеги карын оорусунда гастрит, калит, бронхит жана башкага шыпа. Кургатылган жалбырактардын маңызы жөтөлгө жана жара оорусунда колдонулат. Элдик медицинада кургатылган жалбыракты чай сыяктуу демдеп, какырык чыгаруучу дары катары, көк жөтөлгө, дем алуу жолдоруна суук тийгенде, дизентерияда, ич өткөндө кеңири колдонулат. Ал үчүн жай бою өсүп жетилген бүтүн жалбырактарын сабагы менен чогултуп, көлөкө жерде үйдүн чатырында кургатуу керек. Кургак жалбыракты 10-15 грамм, 1 стакан кайнак сууга демдеп, суугандан кийин чыпкалап, аш кашык менен күнүнө 5-6 жолу ичсе болот.